ушундай эки нарын айыбынын жаштары мынтип кыштын суугуна карабай суунун ичинен алтындарды чайкашат. Болгон алтын. Чопого келип токтойт. Ушул чопо бармайт да, андан кийин өтпөйт. Ошаныңдардан өтүп кете берет. Бул кышы жай бою чайкай бересиңерби? Кышында эле чайкалат, жазында кышында. Тартып аткан экен. Суу. Жайында тейип менен чогагат. Алтын бар да, значит. Алар жөн эле масканы. Таштап турат. Тетиңде жалтырап жүрөт. Фиолетовый таш десиңби? Фиолетка деп коет. Ал ташты жанчыйсыңарбы ошондо? Жок. Ал көрөс. Ошондой таш бар жерде болот. Мында канча чакадан неме алып чыгасыңар бул немеден, суудан? Суудан ары кандай? Алысын дейишинче. Эгер калып калсаң, 3 чакадан эле аласың. 8-9 грамм. Ал бир күндө мисалы үчүн 20 чака чайкасыңар. Bir günde 20. Эгер алтын жакшы чыкса аласың бир. Алтындын Көп эле. бошуна. Ал буйруктан да көбүнчөчү. Короче, не деп койчу эле жана. Көз ачык сыяктуу эле жүрө бересиз да, болсо жок дегендей. Карба. Желающийлер чыгат эми. Эгер алтын жакшы чыкса, эми биздин айыл көбүнчө профессионалдын алтын жакканычы. Ушу менен эле жашообуз көбүнчө ушу менен деле оңолду деп деле айтсак болот. Алтын менен. 2-3төн бириге алып, Айылда бригада болот. 2-3төн ар кандай 7-8ге чейин. Эми жердин мисалы ушундай жерге иштегенге бир 3 киши тура да. А биз 4 киши иштейбиз, 2 оозукка менен кирип алыпчы. Эгер мондай тоонун бетинен да казып жүрөбүз да, кургак жерде. Аяк там бою, тамдан да бир 3-4 киши бою казып жүрүп анан ошону юмуп кетебиз. Ага бир 4-5-6га чейин киши керек да. Анткени жумушчу көп керек да. Күч көп. Талап бар экен. Ошол биздин жашоо. Былтыркы кыш полный эле чайкап чыктык. Жакшы эле болду азыр эле. Жана анча өлчөмдө. Бияктан алып турган, бияктан алышат магазиндегилер, анан ошол байкелерге түшөт, ошол байкелер тааныш болуп, ошондо сүйлөшүп отуруп анан айтып калды, ушундай болду деп. Ошондо былтыркы жылдын эсебинен сиздердин айылдан 1 килограмм 200 грамм алтын барган да. Граммы 2000 сомдон болгондо жакшы эле бар. Айылга кирешеги ошол көп эле болду. Анан азыр ар кандай алтын көп чыкса, эгер алармандар көп болсо бири-бирине атаандашат, 2000ден өтүп кетет да. Аз чыкса азыр 1900 деп атат азыр. Аякта окту кетет го, кымбатчы. Бул жактан буйрумалар чөк да алтындардынчы. А биз билбейбиз да аппараттын техника керек да. Ошолордун жылкары агып келип турат, өздөрү ушундай сайлап чайкап жүрөбүз да. Алтын сары деген азыр. Аякта ошо боло керек кандай, Алар деген мондай зоо техник зоо турбайбы? Ошонун ичинде оюп кетчи. Анан ошонун ичинде эле жүрө беришет да. Бизде чайкабайт алар суну мененчи. Жардырат. Мондай мишөктөргө билет да алар. Ошону алып тазалайт. Алар гравикадан өткөзүп. Машина султарды бар. Дайлы чыгып кетет. Куткуп чыккан алтынды. Ашу болду. Чайкай беребиз мына чопосун эсип. Üstüne su kuyulat. Эгер алтын болсо кийинтага түшүп калат. Алтын түшө берет да. Алтындар агып кетпейт. Агып кетпейт. Бисмилlah. Мына келди. Ушул эле процесс ушундай эле уланат. Любой жакка барганда. Именно. Суудан алтын чайкоо. Жаңа эле китап.
Суукту биз ичебиз да. Иә. Суукту биз ичебиз да дейм. Канчадан бери чайкайсыз байке сиз? Алтындабы? Эй, Күздөн бери чайкап жатабыз. кандай? Күздөн бери чайкап жатабыз. Быйыл эле баштадыңызбы? Канча жылдан бери чайкайсыз бул алтынды? 10 жылдан ашты. 10 жылдан аштыбы? Мурунку жылдарга салыштырмалуу быйыл кандай башталып атат алтын чайкоо? Алтындын чыгышы. Аз аябай эле. Аз дейм. Мындай тапканыңардан мындай ден соолугуңарды эки эсе чыгым келтирбейби? Жок, жылуу кийиш керек да. Жылуу кийиш керек.